Достор, көңіл буруңуздар. Бул колумдагы кагаз 1000 сом дейли. Эгер мен дүкөнгө кирип 900 сомдук буюм көрүп, аны сатып алсам болобу? Ооба, албетте. Эгер башка дүкөнгө барып 800 сомдук нерсе көрүп, аны ушул акчага сатып ала аламбы? Макул. Эгерде мен ушул акчаны бүктөп туруп, мына мынтип колума мыжыгып алсам, ал баалуулугун жоготобу? Ойлонуп көрүңүзчү, мүмкүн бул 900 сомго азайып калдыбы? Жок дейсиз, аны бүктөп кайра жайсак да, ал кайра эле 1000 сом бойдон турат. А эгерде мен аны жерге таштап, тебелеп салсамчы, таптап салсамчы, эми канча турат бул акча? Азыр эле мен аны тепселеп салдым. Мүмкүн эми азайып калгандыр, 1000 сом эмес, 100 сом болуп калгандыр. Дагы деле 1000 сом дейсизби? Анда мен аны бүктөп туруп, тепселеп, аны таштандыга ыргытып салдым. Ал таштандыда арак, бөтөлкө, сасыган бир жаман нерселер менен жатты дейли. Аны бирөө таап алып, кайра жайып караса, ал 1000 сом баалуулугун жоготтубу? 1000 сомдук кагаз 1 сомго айланып калдыбы? Эгерде мен кайра ошол 1000 сомду алып туруп, жерге тебелеп туруп, ортосунан бөлүп салдым. Эми карагыла, эми бул канча турат? Дагы деле 1000 сомбу? Аны кирейлеп алам? Токтоңуз. Мен азыр эле аны бүктөдүм, үстүнө чыгып секирдим, кайра көтөрүп, аны тең ортосунан бөлүп салдым. Эми силер айтып атасыңар, аны тазалап, килейлеп койсо, ал кайра эле 1000 сом болуп калат деп. Анда айткылачы мага, эмне үчүн ушул 1000 сом өзүнүн баалуулугун жоготпойт дагы, эмне үчүн сен өз баалуулугуңду жоготушуң керек? Эмнеге силерди бирөө таштап кетсе, силерден бирөө баш тартса, же сага бирөө жакшы жооп бербей койсо, силерди тоготпосо, силерди кемсинтсе, жаман мамиле кылса, же сени алдап, сени пайдаланса, эмнеге өзүңдү кем сезип кетесиң? Эмне үчүн баалуулугуңду жоготосуң? Мен бул жерде силерге мисал келтирдим. Эмне үчүн бул 1000 сом өз баалуулугун жоготпойт? Анткени бул 1000 сомго эл мурда баа берген. Ал бүктөлсө дагы, жерге ташталса дагы, ал баалуулугун жоготпойт. Аны тазалап жекилейлеп койсоң, ал баары бир 1000 сом бойдон калат. Мен бул жерде силерге айткым келет. Силер дагы бул дүйнөгө Кудай тарабынан өтө баалуу болуп жаралгансыңар. Өзүңөрдү чектебегиле. Мүмкүн силерди бирөө жаралады, колуңдан келбейт деди, жүрөгүңдү оорутtu. Бирок мунун баары өтөт. Бул кыйынчылыктар артта калат баары. Ишен мага. Жана эч ким сенин баалуулугуңду ченей албайт. Бир гана өзүң баала.